Assalamu alaikum, Kırgız elim. Men Rayimberdiев Акжол Гүсейинин Сатурниги болчун. Ушу бүгүндөн баштап кыскасы жумушка келбе дедим. Петровка айыл аймагында турам азыр. Жумушка келсем келбей эле кой болду, приказ чыгып кирди. Өткөндө болсо 2 жума иштейсиң деген болчу. Анан ошого да видео обращение кылайын дедим, видео кайрылып. Бул күнгө чейин мен канча жолу президентке кайрылдым да, эч кандай эме болгон жок. Бир чара көргөн жок, кабыл алган жок. Мен эми ошол 31-мекемеде болгон коррупционный иштер боюнча айтып чыкканым үчүн ошо видео обращение кылдым. Сотрудниктерге болбойт деп мени жумуштан алып салышты да. Дагы эмнелерди чыгарган билбейм. Анысы мусу Гүсейинде 5-6 адам кол чогултуп туруп эле соттолгондорду айызого жапкандай эле ошентип 5-6 адам кол чогултуп туруп мен деле иштен ошол боюнча алып салды. Ошол коррупционный иштерди мен айтпай койсом болмок экен деген ойдо болуп атам азырчы. Айтпай койсом иштеп жүрмөк экен да азырчы. Мен эми президентке ишенгем, коррупцияны жоёбуз, коррупцияны жоготобуз деп эле кайра ошентип сүйлөп атса чара көрөт го деген ойдо кайрылып жасагам да. Президенттин өзүнүн деле айткан сөзү бар, соцсеттерге кайрылгала деген. Анан мен ошо соцсеттерге кайрылганым үчүн мени жумуштан алып салышты. Азыр мына мен Петровка айыл аймагында турам, азыр жумушка келип кайра кетип атам. Болду, кирбейсиң деп киргизбей коюшту. Мен ушул күнгө чейин ушул биздин президент Садыр Нуркожоевдин саясатын колдочумун да. Ошого ишенип видео обращение жасагам, ошо чара көрөбү деген ойдо. Наоборот, эч кандай чара көрүлгөн жок, мени жумуштан алып салышты. Ушул күнгө чейин колдочумун ошо саясатына. Мен өзүм бергем ошо. Голос өзүм голосовать эткем мен дагычы. Президент болуп шайланып атканда. Менин туугандарым да колдогон. Ошол президентке ишенип мен ошо видео обращение чыгарып, ошол үчүн мен жумуштан кетип атам. 31-мекемеде зордук, зомбулук, соттолгондорду уруп токмоктоо, өздөрү алып кирип алып, телефонду кызматкерлер өздөрү алып кирип кайра алып коюп, анан айзого жабышып 5-6 адам кол коюшуп. Бул Гүсейинде болуп келаткан нерсе. Бул күнгө чейин президентке кайрылдым, бирок эч кандай болгон жок. Бүгүн ошо элиме кайрылып атам. Ошол урт токмокко кабылган бала, нарындык бала, мен аны тааныбайм деле, аны менен деле мен дос кылып коюшуптур. Мен тааныбайм ал баланычы. Бирок кыргыздын баласы да ошо токмок жеп кыйналып атканына мен айткам ошонучу. Айтып чыккам, аны еще асынган жеринен видеого тартышып алар, шылдыңдашып. Президенттин айтуусу ушул коррупцияны жоёбуз дегенинен видео кайрылуу жасап алып, мен азырына жумуштан кетип атам да. Ошону мен айтпай койсом, кайра ошо жаап жашыргандар иштейт экен да, карасачы. Жаап жашыргандар иштейт турбайбы. Аны билсем мен деле унчукпай коймокмун ошо. Ушул күнгө чейин колдочумун саясатынычы. Ушул күнгө чейин колдочумун. Караса андай эмес турбайбы. Бул жөн эле сөз экен да, мындайча айткандачы. Жөн эле сөз турбайбы. Коррупцияны жеңебиз, коррупцияны үнтөбүз. Эч кандай, мисалы мен коррупцияны айтып чыккан үчүн жумуштан кетип атам да. Генерал Эгембердиев. Мен генерал Эгембердиевке наоборот кайрылдым ошо төрагага өзүнө кирип жүзмө-жүз сүйлөшкөндө кайра мага эметип кыйкырып ал жерден. Ошонун чара көргөн ордуна. Мен ошо биринчи видео кайрылуу жасаганымда экинчи октябрь күнү болчу. Ошонун 5 күн өтпөй мекеме жетекчи УКМК тарабынан кармалды го. Мисалы мен айтканым боюнча. Эгер мен айтканым жалган болсо, коррупция болуп, ошо коррупция менен акча алган жеринен кармалды. Аны караган жок мен айтканым боюнча. Мен видео кайрылуу жасаганым үчүн кайра мени жумуштан алып атышат.
генерал Эгембердиевке кирген күнүм кайра мен ошо 27-синде генерал Эгембердиевдин өзүнүн кабылына кирген күнүм ГСНдин кызматкерлери 21-мекемеге барышып, соттолгонго айтышып, наоборот, ак жолдон ак жолго 2000 сом акча бергенмин деп жазып берип кой дегендер болду. Кайра ошол Эгембердиевке кирген күнүм. Кыскасы, коррупцияны жеңебиз деп, наоборот, коррупция жашырылып атат да бул жердечи. Мисалы, башка төрагалардын убагында мындай болгон эмес да. Мисалы, генерал Эгембердиев келгенден бери коррупция болуп атат. Мисалы үчүн, первый зам кармалды, 31-мекеменин жетекчиси кармалды. Ошо коррупцияга шектелсе деле кармалып атпайбы УКМК тарабынан? Шектелип атат деп мага айтышып атат. Сен эмне айтып чыгасың деп. Генерал Эгембердиев келгенден бери коррупция чересчур эле болуп атат. Өнүгүп кетти наоборот ГСНде. Мындай болгондо уже алып салыш керек болчу. Неге албай атканын деле билем мен, генерал Эгембердиевди неге албай атат. Себеби номер 1-мекемеде биздин президент ошол жерде абакта кармалганда. Ал жерде бул жетекчи болчу генерал Эгембердиев. Анан зам болуп барды. Генерал Турганбаев депутатка кетип атканда кеткенден кийин төрага болуп калды ошол жерде. Генерал Турганбаевдин убагында мындай болгон эмес, мисалы. Генерал Турганбаевдин убагында поликлиника ачылды, мисалы. Иш көргөздү го генерал Турганбаев. Башка төрагалар бүт эле иштешкен. Бул генерал Турганбаевдин убагында поликлиника ачылып, ГСНдин бет маңдайыны, мурдагы генерал Турганбаев келгенче бетини карап, азыркы бетини карасаңар деле көрүнүп турат иштегендери. Бул келип алып ошо даяр нерсеге келип алыптыр, эчтекени карабай, наоборот, коррупцияны жаап, мени ошо коррупцияны айтып чыкканым үчүн мени жумуштан алып атат. Ошо Уртокмукка алынган Оруналиев, соттолгон Оруналиев деле мисалы. Арындык бала, мен аны тааныбайм мисалычы. Ошо 31ге дарыланганы келген, ошондо 5-6 соттолгон 5-6 кызматкер кол чогултуп туруп крыткага кетирип коюшту, мындайча айтканда. Аны деле мага телефон алып келип бер деп, аны деле менин үстүмөн жаздырган аракет кылышты. Кыскасы, коррупцияны карайбыз деп туруп эч кандай карабайт экен да. Кыскасы, мындай коррупцияны, мындайча айтканда, коррупция болуп аткан жерде көздү жумуп коюш керек экен. Айтпай элечи, ошондо иштеп жүрө берет экенсиң да, мындай жаап жашырып коюп, жаап жашыргандар иштеп жүрө берет экен. Ошо аз жаап жашырып эле иштеп жүрүшөт. А мен айтканым үчүн мени жумуштан алып салышты. Бул адилеттүүлүк жок. Мен ушул күнгө чейин президенттин саясатын колдочумун мен айтып атам бул чындыктычы. Мен ушул күндөн баштап колдобойм мен саясатыны. Эч кандай коррупцияны эч кандай болбой атат. Азыр мына агитация кылгандарды кармап атат. Агитация кылгандарды кармаганда эмне? Агитация болуп атпайбы? Бар жок деле агитация болуп атат азыр. Агитация кылып өтүп кетеби деп коркуп атышабы ошолорду? Адахам Адымаровду деле жамандап келатышат, эч кандай жаман андай эмеси деле болгон эмес. Болгондо мисалы чындап ошондой бир кылмыш болсо Адахам Адымаровду деле жаап салмак уже. Ошол. Бүгүн ошо Петровка аймагында турам азыр мына. Жумуштан кеттим. Ошо коррупцияны айтып чыкканым үчүн жумуштан кетиришти да. Жаап жашыргандар дагы эле жүрүшөт. Президенттин айткан сөзү бар өзүчү, соцсеттерге кайрылгыла дегенчи. Кайрылгыла деген сөзү бар. Мен соцсетке кайрылдым, мисалы. Кайрылганда эмне кылып атышат? Жумуштан алып коюп атышат. Кыскасы, коррупцияны көрсөңөр, көрбөмүшкө алып койгула да, мындан кийинчи. Көрбөмүшкө алып койбосоңор, ушундай мага окшоп жумуштан кетип каласыңар. Коррупция болуп аткан жерде көзүңөрдү жумуп тургула. Эч кандай каралбайт экен. Себеби чындык жок. Чындык жок экен Кыргызстанда. Карайбыз деп айтып атышат, бирок эч кандай карабайт экен. Наоборот, ошо айтып чыккан адамды жоготуштун жолун кылат экен. Мына мени жоготту. Жумушуңар керек болсо, иштейм десеңер, коррупция болуп аткан жерде көзүңөр жумуп койгула.
Ошол. Рахмат.